Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Зуура Сооронбаева эжекебиздин «Жетимдер» аттуу чыгармасы. Урматтуу угармандарым, суранычтар боюнча эки тарап чыгармасын колдоо үчүн шоттор ачылды. Эгерде ким 3-чү китептин басылып чыгуусуна жардам көрсөткүсү келсе, М-банк 996 709 78 94 40 номерине салыңыздар. Жана ошону менен бирге каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. 13-чү бөлүм. Кырман маалы болчу. Бул машинасы менен эгин тартуучу пристаньга. Бир күнү жол арка тайкемдикине барып келели деп калды. Бат эле келебиз дегенинен оюмда эчтеке жок жаным, мейли деп кошо кеттим. Күндүзбү? Кечпе ишим болуп калган. Анан мен жолдо бир таанышымдыкына түшүп калдым. Самат тайкесиникинен көптө келди. Зайнидиндин ушул жерде жүргөнүн айтты мага. Экөөбүз жөндө ал ушак таратып, элге жайып жүрүптүр деди. Сени менен жүрмөк турсун, алып алсам эмне кылат экен? Мен Самат айтып келген сөздү угуп, кыжаалаттана түштүм. Элден журттан уялдым. Чындыгында эле бул экөөбүздүн топурагыбыз асманга учуп, даңкыбыз таш жарып жаткан кез болчу. Зайнидин агайсыз эле улуу элдин учуна, кыска элдин кыйрына жетип калганбыз. Зайнидин агай антип айтчу киши эмес. Эмне кереги бар бирөөнүн күнөөсүн көтөрүп? Ушактын чыгышына ал киши эмес, өзүбүз күнөөлүүбүз да. Мен Саматка ушул сапар чынымды айттым. Ушакка уук турбай, алчу болсоң албайсыңбы? Кош бойлуу да болуп калдым, дедим. Анда Самат эмне деди? Аламын дедиби? Аламын деди. Сен ошого ишенип, макул болдуңбу? Өзүм сурап жаткандан кийин макул болом да. Макул болбоска кантип болот эле? Эмне үчүндүр ошол кезде Саматты жакшы көрүүчүмүн. Анын үстүнө мен жогоруда айткандай, элге билинип калган элек. Күйөөм келген күндө да баары бир үй бүлө болбосубузга көзүм жетип калган. Жол арыктан чыкканда кайсы жолго түштүңөр? Шаарга кетүүчү чоң кара жол менен. Айта бериңиз андан аркысын. Мезгил кеч беле? Биз айылдан кеч чыктык. Жолду теңдеп калганыбызда алды жактан машинанын жарыгынан кимдир бирөөнүн карааны көрүндү. Ал биз жакындай бергенде колун көтөрүп калды. Самат токтобой өтүп кете турган болду эле, мен болбой машинаны токтоттурдум. Машинага чукул келген кишини карасам, Зайнидин агай экен. Ал Саматтан шаардагы үйүнө жеткирип коюуну сурады. Самат ага башка жака бараарын айтып, түз жооп берген жок. Зайнидин кайталап сурап туруп алды. Минип келаткан атын согуштан демобилизацияланып жарадар болуп келаткан жоокерге түшүп бергенин айтты. Самат агайдын суроосуна ыргылжың болуп туруп макул болду. Бирок азыр тигил орус селосуна бара турган иши бар экенин билдирди. Күтсөң кайра келатканда ала кетейин деп убада бермиш болду. Менимче бул ойдо жок жерден табылган Саматтын курушултоосу болчу. Анын мурда орус колхозуна бара турган жумуш жөнүндө уккан эмесмин. Бул Зайнидинди албастын гана шылтоосу болчу. Биз Зайнидинден бир аз өтө берип тоо тарапка бурулдук. Самат ал жердин коен жатагына чейин билет көрүнөт. Силого кире бериштеги четки көчөнү бойлоп, бир аз жүрүп келип, үстү балык жон кылып жабылган эски үйгө токтодук. Үй ээси бизди ала күбү тосту. Көрсө булар самогон кайнатышат экен. Ары бери караганча Самат экөөбүздүн алдыбызга оозу тар карапа кумарага коюлган сас карак келтирилди. Самат мас болгон абалында кайра рульга келип отурду. Түн
Көзгө сайса көрүнгүс караңгы. Мастын колдогону бар деген сөз чын окшойт. Арык чөнөккө карабай уурдуруп келе жатты. Мен Зайнидин агайдын эмдигиче араба-параба же машина чыгып калса кетип калгандыр деп ойлодум. Ырас эле менин оюм туура чыкты. Ал баякы биз көргөн жерде жок экен. Биз бир топ жүрүп келгенибизде машинанын фонариги алдыда жөө кетип бараткан адамдын сөлөкөтүнө чагылды. Көрсө Зайнидин анчалык көп узай алган эмес экен. Ала кетели дедим мен. Самат мени бир карап алды. Машина шалдырап катуу келе жаткан. Тигил жөө киши жолдон чыга берип кайрадан кол көтөргөндөй болду. Машинага чукул калды. Акырындат дедим Саматты каруудан кармап. Машина кандайдыр жолдон чыга түшкөндөй ойт берип кеткендей болду. Көз боочудай болуп бир заматта алиги адамдын карааны эч кайдан көрүнбөй калды. Коркуп кеттим. Токтот машинаны деп рульду Саматтан талаша кеттим. Машина токтогондо учуп түшүп артымды көздөй чуркадым. Зайнидин агай чалкасынан жыгылыптыр. Ал турууга аракет кылып, кимдир бирөөнү сөгүп жатыптыр. Мен агайдын башын көтөрө койдум. «Эмне болуп кетти? Амансызбы?» дедим шашкалактап. «Аманмын», деди кейиштүү үн менен. Аңгыча Самат каалгый басып менин артымдан келди. «Эх, Самат, мас болсоң керек иттин баласы», деди. Анан мага карап, «Сен кайсы келинсиң айланайын?» деди мага кыйналган үн менен сүйлөп. Мен үндөгөнүм жок. «Карыптын колуктусу эмессиңби?» «Жаштыгың» деп дагы бирдеме айтайын деп баратып, кыймылдай берип, үнүн бардыгынча катуу кыйкырып жиберди. Зайнидиндин онтоосу уламдан улам күчөп, ооруган жерлери эми даана билинип, жанын көзүнө көрсөтүп жаткандай болду. А Самат болсо, жарадарды карап мыскыл күлүп, эки колун чөнтөгүнө салып, табалап тургандай болуп көрүндү көзүмө. А балким караңгыда мага ошондой күлүп тургандай түйүлдүбү билбейм. Самат чындыгында эле Зайнидинди тиктеп кыймылсыз, селейип турган болчу. Балким ошол саамда эртеңки күnkү жоопкерчилигин эстеп, эмне кылаардын амал айласын ойлоп жаттыбы ким билсин. «Эмне карап турасың, тезирээк доктурга жеткирбейсиңби?» деди Зайнидин бир кезде эрдин кан чыгара тиштеп. «Эмне карап турасың, тезирээк доктурга жеткирбейсиңби?» деди Зайнидин бир кезде эрдин кан чыгара тиштеп. Эки бутумдун тең жиликтери кычырап жаткансы сынса керек. Ал сөзүн үзүп кыйналуу менен зорго сүйлөп жатты. «Ох, жаным ай, кандай кырсык болуп кетти, а?» «Тур мындай», деди мени түртүп. «Шашпаңыз, азыр бардыгы жайында болот». Зайнидиндин башын менден алып жерге койду. Анан мени өзүнө чакырды. Самат машинанын кабинасына кирди. «Отур», мага буйра сүйлөдү. Таң кала түштүм. Ачуум да келди. «Эмне, жарадар кишини таштап, жардам бербей качканы турасыңбы?» дедим, жүрөгүм коркконумдан оозума тыгылып. Баары бир жооптуу да, соттуу да болдум. Сени да таанып калды. Ошон үчүн мен анын көзүн биротоло тазалайм, деди. Саматтын бул ырайымсыз суук сөзү Зайнидинге жетпесе экен деп коркуп кеттим. Бирок айтканына ишенгеним жок. Тек гана мени кантээр экен деп сүйлөп жаткан сөз болсо керек деп ойлодум. Самат машинадан кайра түштү. Көзүмө масы эчак тарап, таптаза боло түшкөндөй көрүндү. Артынан мен да томолондум. Зайнидин агайдын жанына барайын деп ойлодум. Аңгыча колума баллондон жасалган резина челекти берип жатып мынтты. «Чурка, тетигил жерде суу бар. Чуркап барып тезирээк сузуп келе кой. Тиге суу жуткузуп алалы. Мен астына салып жаткызгыдай чөп жулуп келейин. Анан муну тезирээк доктурга жеткирели. Кокус талаада өлүп калып балекетине калбайлы», деди кишсинип Самат.
Мен сүйінгөнүнөн колума берген резина челекти алып, жыгылып туруп, суу бар деген жакка чуркап бараттым. Эсимде Кудай алганда бул тегеректе аккан суунун жок экенин да билбей калыптырмын. Бир топ жерге узай бергенимде машинанын мотору гүрүлдөп иштей баштады. Эмне болуп кеткенин билбей эз боло калдым. Мен жаман оюмда Самат качкан жаткан экен деп гана шаштым кете түштү. Артыма кайра жүгүрдүм. Кулагыма Самат айланайын жан соога деген Зайнидиндин аянычтуу үнү угулду. Өлтүрбө мени, бутум гана сынды, жакшылыгыңды эч качан унутпайын, эмне шумдук кылган жатасың деген үнгө удаалаш Саматтын ырайымсыз сөзү чыкты. Көрбөй турасың эмне кыла турганымды, деди кабинадан башын чыгарып. Акыры ажалың менден экен. Келмеңди келтирип, керез мурасың болсо айтып кал. Зайнидин жанталашып, таза кишидей сүйлөдү. Машина болсо гүрүлдөп, артын көздөй жылып баратты. Менин бир көргөнүм, Зайнидин агай таза кишидей ордунан тура калып, кайра жыгылгандай болду. Мен болсом, эки көзүмдү катуу жумган бойдон машинага жетер жетпестен бетим менен кеттим. Самат бул кезде эсендирип, эки колдоп башын мыкчый кармады. Ал мурункудай Алыйка менен жаакташып айтышпай да калды. Тек гана мойнуна ысык сорпо төгүлгөн немедей кыймылсыз өлүк салык болуп отурду. Чыканактай болгон жаш тергөөчүнүн кубакай жүзү кер сары тартып, жылдыздуу жазы маңдайы жыйрылып турду. Тиштери кычырап, жадыраган кой көздөрү ала чакмак болду. Каны кайнап, каары бетине чыкты. Өңү түктөйүп, жаак эттери түйүлүп турду. Саматты көзүндө огу болсо атып жиберүүчүдөй бир демге тиктеп туруп, мыкаачы, ошентип өлтүрүүгө кантип гана жүрөгүңдү ап, колуң барды экен жүзү кара. Сен адам эмес эле, фашист турбайсыңбы? Жигит жийиркеничтүү жерге бир түкүрүп алып, ордунан туруп бурулуп кетти. Саматтын арт жагында отурган милициянын сержанты менен лейтенант демдерин ичине алып дымый түштү. Күнөөлүүлөрдүн скамейкасындагы шалдайы отурган Самат ордунан козголо берип, чөнтөгүнө колун салды. Анан ал тамеки тартып алууга тергөөчүдөн уруксат сурады. Эби жок айрылган кагаздагы махорка Саматтын калтыраган жансирек колунан чачылып кетип жатты. Балчайта оролгон махорка текши тутанбай, бир жак капталынан түтөп күйө баштады. Бөлмөгө тергөөчү кирип келатканда Самат колундагы тамекинин калдыгын полго таштап, буту менен тебелеп өчүрдү. Суроо дагы эле Сарбанованын адресине берилди. Алыйка сүйлөй баштады. Самат шашып калды, деди аял. Машинанын үстүндөгү брезент таарды алып түшүп, өлүктү орой баштады. Зайнидиндин жаны чыгыптырбы? Жок, тирүү экен. Түшүнүксүз бирдемелерди сүйлөп жатканга окшоп, үнү алсыз, эң эле акырын чыкты. Самат кокус машинагабы же жергеби кан тамбасын деп сактанды окшойт. Тим эле кийиз түргөнсүп, таарга томолотуп жатып, бир нече кат кылып ороду. Андан кийин машинанын кузовун ачып, экөөлөп көтөрүп салдык. Андан кийин Зайнидиндин жерге аккан канын тазалап туруп, үстүнө кум аралаш топурактан төктүк. Силер мынтип жатканда жолдон эч ким өткөн жокпу? Өткөн жок. Анткени эл аягы ичак басылып, түн ортосу ичагы ооп калган кезек болчу. Анан эмне болду? Анан алып келип көмдүк. Ал жердин кандайлыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр го, укмуштай жар экен. Суусу башканукка ооп кеткен эски өзөндүн ичи менен жүрүп отуруп, бир кезде суу жеп, жемирилип калган жерге токтоп, машинанын бортун ачып, өлүктү ошол жээкке такай коюп туруп, кайра чыгып,
үстүнө жарды көчүрүп жибердик. Ал кезде Зайниндин өлгөн бекен? Тирүү болсо керек. Биз машинадан түшүрүп, жардын астына коюп жатканда жаныбардай сыяктанды. Ой Кудай-ай, адамдын жан чыгышы оңой эмес окшойт. Сиз эмне үчүн ушул убакка чейин мунун кылмыштуу иштерин жашырып келдиңиз? Аял мукактанып унчукпай калды. Ал күнөөсүн кандай жол менен жашыруунун амалын ойлоп жаткандай туюлду. Колдору менен алмак-салмак 5 мантынын бүчүлүгүн тынымсыз кармалап, үйдүн дубалдарын кыркалата тиктеди. Анан көздөрү акырын жылып отуруп Саматка келип токтоду. Милициянын узатуусунда аял чыгып кетти. Тергөөчү Султанбекованы чакырды. Самат кызды көргөндө жинди болгон немедей титрей түшүп, ордунан ыргып турду. Толкун, сен да келдиңби? Кыз Саматты зорго тааныды. Баягы ак, кызыл болуп бетинен кан тамган Саматта кырыбалар кызыл жок. Анын бүткүл касиетин бирөө уурдап кеткендей, жайнап турган жылдыздуу көпкөлөң жигиттин ордунда бир бечара мусапыр отургандай сезилип кетти. Жыл бою суу ичип, катуу ооруган немедей, мойну узарып, жаак эттери шылынып, мурду коңкоюп, көздөрү ары кирип, өлөр өңү чыгып калыптыр. Толкундан көз албай, дагы эле тикесинен жалдырап карап турган Саматты отур дегендей, тергөөчү карандашынын арты менен столду тыкылдатты. Толкун болсо катырган немедей, Саматтан көзүн албай мисирейип, үнсүз турду. Таманынан өөдө карай дүрүлдөп жылып бараткан муздактыкты сезди. Ал уламдан улам көөдөндү көздөй өрдөй отуруп, жүрөк тушуна келип токтогондой болду. Кыздын уйгу-туйгу болгон жүрөгү кагуусун токтотуп, тоңуп бараткансып тып-тынч боло түштү. Жолдош Султанбекова, Саматты тааныйсызбы? Байкоосуздан берилген бул суроо кызды кулак түпкө ийне менен сайгандай туюлду. Эмне деп жооп берерин баш аягын таппай аптыкты. Тааныйм деп айтамбы? Анан тергөөчү кайсыл жагынан, кандайча тааныйсың десечи? Толкун өз башынан өткөн, Саматтан көргөн күндөрдү кайра баштан эстегиси да, аны уккусу да келген жок. Эстемек турсун, ал жөнүндө бирөөнүн оозунан аты аталып кетсе, жүрөгү оозуна тыгылычу. Аны эстетип, ал жөнүндө сураган адамдарды Толкун өлгөндөй жек көрүүчү. Отургандардын көзү да, көңүлү да Толкундун өзүндө тургандай көрүндү. Тергөөчү болсо берген суроосунун жообун күтүп жаткансып, кызды кадала тиктеди. Толкун бир топтон кийин башын акыры көтөрдү. Каректери жылдыздай балбылдап, жигиттин көзүнө чагылышты. Тергөөчүнүн жүрөгү опкоолжуй түшүп, тез-тез урду. Кандайдыр өзүнө тааныш, көңүлүнө жакын кишисин ал экинчи жолу кезиктирип отурат. Бул айдай болгон периштени мурда кайдан көрдүм эле, деп ойлоп жатты көңүлүндө. Жигит оңдонуп отурду. Кара терге түшкөн Толкундун оозу бүлк этти. Тааныйм. Тергөөчү кыздын сөзүнөн жыйынтык чыгарып жаткансып, аркы терки баса баштады. Кайра келип ордуна отурду. Зайниндинди тааныйсызбы? Кантип тааныбайын, тааныйм. Ал мени 1 класстан баштап 10 классты бүтүргөнгө чейин окуткан. Толкундун мууну бошоп, көз жашы мөлтүлдөп турду. Колдорунун манжаларын кайра кырсылдатып, айтайын деген сөздөрүнүн бирөө да оозуна келбей сүрдүктү. Самат өзүн кандай жол менен ала качканын, анан ата-энеси менен Зайниндиндер келип, кайра кантип алып кеткендерин айтты. Түшүнүктүү.
Айтыңызчы, сиздин оюңуз боюнча Зайниддиндин өмүрүнө Саматтын кол салышы мүмкүн деп ойлойсузбу? Актай албайм. Кыз өз сөзүн айтып бүттү. Толкун менен Камчыбек экөө эртең менен шаарга, прокуратурага кетишкен. Үйдө Чолпон менен Зайракандан башка киши жок. Эне бала кампадан үйүнө алып келген үрөндүк арпаны үйдүн ортосуна таар жайып алып, чар-чабырын терип отурушкан. Тыштан Канатбек энтигип чуркап кирди. Эне, эшикке машина менен бир чоочун киши келди. Кайдакы неме экен? Билбейм, милиса го. Зайракандын өңү бузулду. Милиса? Милиса экенин таандыңбы? Ал мында эмне кылып жүрөт? Аялдын колундагы тазаланып табакка салынган арпа каптын оозуна жетпей жерге төгүлдү. Энесинин калта арыган кебетесин көргөн Канатбек сестее түштү. Жок, энеке, милиса эмес, ошого окшогон киши. Ким экенин билбейм. Эмне деп тамтаңдап жатасың? Кудай урсун, тамтаңдабай эле. Султанбек атамдын үйү ушулбу деп сурады. Ооба дедим. Үйүңөрдө ким бар дейт? Энем бар дедим. Мени кучактап өптү, ошол. Канатбек терезеден эшикке көз чаптырды. Энеке, тигине, ишенбесеңиз ошол киши өзү да келтат. Бизди тааныган неме болсо керек. Заматта Зайракандын санаасы санга бөлүндү. Кантсе да Зайниддиндин өлгөнүнө байланыштуу Султанбек менен Толкунду алып кетүүгө келген милиция кызматкерлери болуп жүрбөсүн деген коркунучтуу ой эненин көңүлүн чак-челекей түшүрдү. Бейтааныш кишинин төбөсү короо жактагы караган терезеден көрүндү. Ал буйдалбастан эле үйдү көздөй келатат. Эшик ачылды. Зайракандын көптү көргөн кыраакы көзү жигитти кайдан, кайсыл жерден көрдүм эле дегенсип бүшүркөдү. Жүрөгү опколжуп, көздөрүнөн чаар чымын учту. Мууну бошогондон бошоп, оозу батташты. Жигит жылдызын чачып, энени көздөй умтулду. Айланайын, ардактуу эне, саламатсызбы? Анын оозуна ушундан башка сөз кирбей, Зайракандан 5 бетер калтырап кетти. Саламат? Зайракан сөздү созуп, муунга бөлүп сүйлөдү. Үнү алсыз чыкты. Тааныбай жатам, сен өзүң кайсы баласың кагылайын. Аял тоңгон немедей кыймылсыз турду. Мен эне уулуңузмун. Уулуңузмун? Кандайча? Жок, мен сендей уулум жок. Калп айтпа, чырагым. Балким бирөөнү издеп жүрбө, мага окшош туруп. Жигит балалык таза мээрими менен бакырып барып эненин кучагына жыгылууга даяр эле. Бирок Зайракандын салкын сөзү, купкуу болуп турган коркунучтуу иреңи жигиттин көңүлүн кайнап жаткан сууга бир кесек муз таштап жибергендей дымытып барып кайра көтөрдү. Айланайын, мээрбан эне, антип айтпаңызчы, уулум эмессиң дебеңизчи. Мен сиздин балаңызмын. Жоголгон апамды, жоодон өлгөн атамды, сагынып таппай жүргөн бир туугандарымды издеп келдим. Ал коргошундай эрип бараткансыды. Канатын күүлөп, алыска учуучу барчындан бетер кучагын жая талпынды. Мен Нурланмын, апа. Алтын шилекейиңизди чачыратып коюңуз мендей мусапырга. Атам экөөңүздөргө өмүрүм өткөнчө башым жерге жаткан чагарыздар болоюн. Балам деңизчи мени. Ысып келген дилимди суутпаңызчы, эне, энекебай. Нурландын тамагы жашка муунуп кардыгып чыкты. Аял бул күтүлбөгөн окуяны өңүндө эмес, түшүндө көрүп жаткандай, акыл эсин жыя албай дел болуп турду. Анын көзүнө жүдөп, азып тозгон, узун бойлуу бакыракай, коймолжун көздөрүнүн чарасы бөксөрүлүп, жедеп арыктап бүткөн, мойну куруктай узарып,
Сүйрөлө баскан Шайымкүлдүн сөлөкөтү жигиттин жанында, анын катарында тургандай болуп көрүндү. Ал үнүн кубануу менен толкундуу чыгарып жадырап сүйлөдү. Бул менин баякы өзүң айткан Нурланым эмеспи, курдаш? Тааныбайм дебегин. Көрдүңбү кандай азамат болгонун? Сага Токуш менен Нукенин айырмасы эмне, язайраш? Деп жаткан сыяктуу бир күчтүү үн кулагынан сызып өттү. Зайракан калтырап титиреп бир кадам алга басты. Жүрөгү кабынан суурулуп ылдый түшүп бараткансып, үзүлүп кетүүчүдөн бетер дүпөйүл жулкуп алды. Нурлан, чын эле сенсиңби? Аял өзүнүн эмне болуп жатканын, кубанганын же кайгырганын билген жок. Тек гана өлүп бараткан адамдан бетер акыл эсин жоготуп турду. Зайракан ыйлап турганды сезбеди. Жигит өз жашына өзү ээ боло албай болкулдап турган энени кучактап, боюн токтото албай эт жүрөгү эзилип кетти. О жараткан, сен бизди кантип таптың, балам? Эне ушул сөздү кыйналып айтып, жигиттин чачынан сылап, маңдайынан өптү. Нурландын көзү улага тарапта эч нерсеге түшүнбөй, жаңыдан табышкан эне баланы жалдырай тиктеп, ооздорун ачып, аңкайып турган Чолпон менен Канатбекке түштү. Окшошкон каралдыларым, канат бутактарым, мен силерди чын эле көрдүмбү? Ал Канатбекти таяктуу колу менен орой кучактап, Чолпонду сол колу менен эңип алды. Зайракандын башы эңги-деңги. Анын оюна Султанбек гана түштү. Толкундан биротоло ажырагандай үйдүн ичи аңгырап, өпкө жүрөгүн бирөө чеңгелдей кармап сууруп бараткандай, көңүлү өксөрүп, көзү караңгылады. Аял өлөр тирилерин билбей чуркап келатты. Көчөдөн өткөн адамдар кычыраган кышта көйнөкчөн, жоолугу желкесине түшүп, дагдагдап чуркап келаткан Зайракандын кебетесин токтой калып, тобо Султанбектин катынына жин тийгенби дегенсип аңкая карашат. Аялы киргенде Султанбек жалгыз болчу. Ал дөөшүсүнө оттон жаңы чыккан чоктой кызыл темирди сол колундагы кычкач менен кабыштыра кармап келип коюп жаткан. Зайракандын кебете кешпирин көргөн ата колундагы оор балканы асмандата көтөрүп бараткан калыбында токтой калды. Зайракан эшиктен кирер-кирбестен эле күйөөсүн көрүп өңгүрөп кое берди. Ой кокуй, кара көзүбүз кашайды атасы. Толкундан айрылдык экөөбүз. Кызыл гүлдөй кулпунган кайран баламай. О кокуй, ушундай да шумдук болобу Кудай. Кайран гана эмгегим кокуй. Зайракан мурдунун суусун алып ыргытты. Султанбектин колундагы балка ыргып кетти. Кокуйлаган ит, эмне болду? Эмне болгону курусун, шорубуз катты. Өмүрүмдүн теңнен көбү кетти эле ушул кызга. Бактысыз башым, таалайсыз башым. Кагылайын жылдызым, толкун, ушинтип мени томсортуп. Зайракан сөзүнүн аягына чыкпай, өз башын өзү уруп алды. Эй, кандай сүйлөйсүң сен? Бала аманбы? Аманы курусун, ажырадык. Акыры ушундай шумдук болмок турбайбы, Кудай? Мен сенден сөз сурап жатам. Жооп бербейсиңби? Толкун кайда? Калаадан келди беле? Эмне шумдук болуп кетти? Ой, айтып жатпаймбы? Андан кол жуудук. Биротоло ажырадык андан. О, шор, ушинтип күймөк экенмин го. Өзөгүм өрттөнүп, жатыным жалбыртап бара жатат да, Султаш. Маңдайынан коюлган терди жеңи менен сүрө берип, Султанбек аялына жакын келди. Сөөмөйү менен Зайраканды чекеге түрттү. Эй, Кудай урган, эмне деп тамтаңдап жатасың? Айтпайсыңбы адамдын жүрөгүн түшүрбөй? Нурлан келди. Толкундун баягы энеси айткан детдомдогу агасы. Түшүндүңбү эми?
Султанбек колундагы кычкачты темири менен кошо отту көздөй кыргытты. Жанында турган дөңгөчкө өзүн салмактуу таштады. Эрди катын үнсүз телмирип бири-бирин тиктеп турушту. Ата аялы өңдөнүп кызууланган да жок. Өкүрүп бакырып бейжайлык кылган да жок. Бирок анын алгыр бүркүттүкүндөй бийик жазы кабагы уламдан улам түнөрүп, жылдызы өчүп баратты. Мурутун кайра чыйратып турду. Ал тээ далайдан кийин далбыраган кең көйнөгүнүн этеги менен маңдай терин сүртүп, ордунан туруп баратып мындай деди. Кантебиз? Ээси келсе бээсин бер дейт. Же биздин багып алганыбыз жалган беле? Нурлан деги кандай жигит болгон көрүнөт. Эмне деп келди? Эче киши экен. Эч ким менен келген жок. Шопур менен өзү эле. Чоң кызматта иштегендей кебетеси бар. Барганда көрөсүң да. Анан өңүнүн окшоштугу кадим эле толкун, көздөрү жайнап. Мен анын Нурлан экенин киргенде эле тааныдым. Мен сиздин балаңызмын апа. Атам бар, энем бар деп издеп келдим, деп кучактап калса болобу? Кантсин анан ата-энеден көзү каткан куу тумшук. Султанбектин кабагы жазыла түштү. Анда Кудай бериптир байбиче бизге. Баягы күнү түшүмдө тапталган бир барчын учуп келип конуп жатыптыр колума дебедиң беле? Сен аны толкунум жакшы күйөөгө барат экен деп жорugансың. Ал толкунду алуучу күйөө маселе Нурландын өзү турбайбы? Акылы жок жаман неме болсо, ата-эне издеп келдим дебейле, карындашымды издеп келдим алып кеткени деп опурулуп жапырылып келет болучу. Айтымыңа караганда адам болгон экен ал бала. Кой, Заккен байбиче канааттанбай барып, шек алдырбай конуп камын же. Толкун бизде турганда ал кайда кетет эле? Баса, Нурлан айткандай, алардын сенден башка энеси, менден башка атасы бар беле? Айтчы Султаш, толкунумду чын эле алып кетпес бекен? Албайт. Алам деген күндө да толкун макул боло коёбу. Баарыбызга калайманды ошол кыз салабы деп турам, кеткенди мындай кой. Оозуңдан айланайын абышкам, келчи өп коеюн. Зайракан Султанбекке жакындап кучактамак болду. Кудай урган, турчу нары тамаша кылбай. Өптүрчү эми толкунум үчүн. Сары желимдей чапташкан неме экенсиң го, мына өп. Султанбек түзөлүп тура калды. Ойноо кыздарга окшогон бала кыял Зайракан жерде жаткан кичинекей стулду оңдоп, анын үстүнө чыкты. Эки колу менен Султанбектин мойнунан орой кучактаган аял абышкасынын оозунан чопулдатып кайра өпкүлөдү. Зыңгырап, көздөрүн жумуп турган Султанбек, ыраазысыңбы? Деди сүзүлө күлүмсүрөп. Ыраазымын атасы. Карасаң сенден мен канча чоң болуп кеттим. Гүлүңдөп кучактап турду мойнунан. Сен каласыңбы? Балаң менен барып учурашпайсыңбы? Ого куй, чын эле. Зайракан эринин артында жетер жетпес болуп абелекте учуп келатты. Элдин баарын өзүндөй ойлогон ак пейил Султанбектин деми көөдөнүнө батпай өрөпкүт. Нурланды көрүүгө шашат. Кандай жигит болду экен деп ойлойт. Агасы менен толкун кантип көрүшөр экен. Ага Нурлан жөнүндө кантип угузаар экенбиз деген санаа көңүлүн эзет. Нурлан Зайракандын тышка кандай чыгып кеткенин балдарга алаксып жатып байкабай калды. Анын көзүнө өлгөн кишинин өңүндөй кан сөлү качып, көздөрү жашылданып, муунуна тийбей, титиреп турган эненин сөлөкөтү көрүнүп турду. Эмне кылаарын билбей, дендароо болгон жигит үмүтсүз тунжурады. Анын булар үчүн болгон ой максаты, тилеги деңиз үстүндө мезгилсиз кыйраган жел кайыктай быт-чыт болуп жатты. Үй ичине максатсыз карап турду. Бир кезде Нурландын көзү капысынан эки терезенин ортосунда илинген эски рамадагы сүрөттөргө түштү. Толкундун сүрөтү бар бекен деп ойлоду.
алысыраактан бирдемге кирпик какпай тиктеп туруп, таягын ошол жакка ылдам шилтеди. Жигит дем албай калды. Өпкөсү көп, жүрөгү тарсылдап сокту. Мурдуна атасы чоконун кан аралаш жыты бурдей түшкөнсүдү. Жигит көргөн көзүнө ишенбеген сыяктуу бакырая карады. Анын ушул көз карашында эң күчтүү кыял, укмуштуудай образдуу ой жүгүртүү бар эле. Нурландын маңдайында өзүнө тааныш, жүрөгүнө жакын, бардык дүйнөдөн кымбат, көп жылдан бери көксөп, караанына зар болуп, көзүнөн учкан эң жакын кишиси турган болчу. Жигит аны жаздым дедирбей тааныды. Атасы да уулуна ыраазы болгондой күлүмсүрөп турду. Экөө тиктеше түштү. Бул сүрөттү атасы чоко өзүнүн жолдоштору менен шаарга барганда түшкөнүн эстеди. Ортодо Никанор Васильевич Самарцев турат. Бул кишини көргөндө, экинчи атасын көргөндөй жүрөгү опколжуй түштү. Согушка наалат айтып турду. Атам экөө тең атам экени үчүн душмандын колунан курман болушту. Сүрөттүн бир жак бурчу кара кочкул тартып киргил. Ал маркум атасынын өз каны болчу. О дүнүйө, чиелешкен тагдыр-ай, сен ушундай экенсиң, Нурлан оозун кыбыратты. Бул ыйык сүрөткө энеси Шайымкүлдүн касиеттүү, мээрбан колу тийген деп ким айтат? Байкуш эне бул сүрөттү суусу бүтүп, өмүрү өчкөнчө жүрөгүнүн тушуна сактаган эмес беле? Чын эле атам чокосуңбу? Балаңды таанып жатасыңбы? Мен Нурланмын, ата. Сенин кандайлыгыңды жакшы эсиме түшүрө албай арманда жүрүүчү элем. Ушул кез, ушул курагың сенин толуп турган жигиттик чагың экен го, ата. Мен сенден колго урунаар, төөнүн көзүндөй белек да, белги да калбады го деп өкүндүм эле. Көрсө, уулуңдун маңдайын жаркытып, көңүлүн көтөрүп, ай ааламга жар салып, үнүн бийик чыгарып, мактана турган укмуштай залкар эстелик бар турбайбы? Сен өлбөптүрсүң, ата. Таңыркап карап турган Канатбек менен Чолпонду көрүп, көз жашын дагы бир сыйра сүртүп алып, аларга агалык мээрими менен жаркырай тиктеди. Жигит аларды дагы бир сыйра кучактап, эриген жүрөгү менен сүйгүсү келди. Ал ошентти. Экөөнү алмак салмак өөп, алмак салмак жыттады. Түшүнүп жатасыңарбы? Мен силердин бир тууганыңармын, эң улуу абаңармын. Бала менен кыз жүрөктөрүндөгү кубанычтарын жашыра алышпай, күндөй күлүп, айдай жаркып турду. Нурлан атасынын сүрөтүн дагы бир жолу карап алып, балдар менен жетелешип, эшикти көздөй басты. Эненин карааны жакын арада көрүнбөйт. Аялдын жанакы абалынан дагы эле болсо тынчсызданган Нурлан машинанын ичинде Чолпонду алдына алып, тамеки тартып, сабыры суз отурду. Капырай тоо, карышкырдан үрккөн эликке окшоп, бул киши кайда жетип кетти? Күтүш керекпи, же кетиш керекпи? Деп эмне кылаарын билбей айласы кетип, санаасы сандап турду. Ушул кезде ата-энесинин караанын алыстан көргөн кыз: "Атам келатат, тигине энем", деп кыйкырып жиберди. Нурландын жүрөгү көөдөнүн жарып чыгуучудай түрсүлдөдү. Чолпонду өз ордуна отургузуп, машинадан суурулуп түштү. Ал таягын тоң жерге этият кадап, атанын алдынан утурлай басты. Жигит менен Султанбектин ортосундагы аралык уламдан улам жакындап, магниттей тартылышып баратты. "Ата", Нурлан биринчи үн чыгарды. "Өлгөн жанды тирилткен ата, ал сызды асыраган ата. Мени да өз каныңыздан чыккан өз балаңыздай кабыл алар бекенсиз?" Нурлан эки колун бооруна алып токтой калды.
Султанбек калтаңдап, эмне айтаарын билбей, а дегенде эле ыйлап жиберди. Бир заматта жигит менен атанын колдору бири-бирине айкалыша түштү. Дасторкон үстүндө Султанбек жигитти сынай тиктейт. Кымырынып кымтынбай, өз үйүндө, өз атасынын төрүндө отургансып, жыргап куунап, эркин жарпы жазыла чечиле сүйлөп отурган Нурланды байкап, алда немеден көңүлү тынгансып терисине батпайт. Ата, келиниңиз менен неберелериңиз шаарда калды эле. Эга түгүн Кудай, чогуу эмнеге келген жоксуңар? Мен силерди табамбы, таппаймбы деп ойлодум. Тапкан күндө да ата-эне менен алгачкы ирет өз алдымча эч кимди аралаштырбай көрүшүүнү ылайык таптым. Анын үстүнө суукта жаш бала менен жол жүрүш кыйын экен. Алар бул эле Пржевальскийде, областтык милициянын начальнигинин үйүндө калышты. Сыдык Исмаилов деп уккан жок белеңиз? Өзүңүзгө окшоп эл арасында сейрек кездеше турган алтындай болгон киши. Менин адам болушума алгачкы чыйырды салган ошол. Сиз энем экөөңүздөр рухсат этсеңиздер, шофер барып аларды да кошуп ала келсин. Антпесе ата-энесине өздөрү эле кетип калышты деп ойлоруна кетиши мүмкүн. Жакшы адамдардын бири-бири менен таанышкандары жаман болбос дейм атаке. Жакшы болот, келсин балам. Каалаган кишилериң болсо бизден жазганбай чакыра бер чырагым. Чайдан кийин шофер шаарга жөнөп кетти. Султанбек менен Нурлан бири-бирин өз ичтеринде жактырып отурушту. Уюткулуу бул үйдүн абасы жигиттин көңүлүн көтөрүп гана тим болбостон, ал өзүн ушул үйдөн өнүп өскөндөй сезди. Нурлан Султанбектерди кандай жол менен тапканын сүйлөп отурду. Ал мурда Толкунду Рахат деген карындашына окшотконун айтты. Бирок кызыңар жүзү үйүргөн жок. Сыр билгизбей чекмелеп көрдүм. Анын эсинде биз жөнүндө, ал эмес өлгөн энеси жөнүндө эч нерсе калган эмескен, деди Нурлан. Эне бул сөзгө көз жашын шыпырып күлүмсүрөгөн болду. Ол да көлөкөм-ай, асыранды кызмын деп кайдан ойлосун? Биз ушул кыздын айынан, көл аягынан көл башына көчүп келгенбиз да. Байбиче, Куданын мунусуна да каниет кылыш керек. Дайны жок асыя ыйдан эмне чыгат? Мындан артык кубаныч болобу? Мынтип кызыңдын үстүнө кыздуу, уулуңдун үстүнө уулдуу болуп олтурабыз. Мындай вакыт көрүнгөн кишинин башына эле келип коно бербейт. Атаке, айланайын алтын эне. Айттым го силерге. Ичер суум, көрөр күнүм бүткөнчө ардайым силердин кызматыңардамын. Эмне деген жоомарт адамсыздар. Кыскасы тетигил өзүңүздөр сактап жүргөн атам чокону. Өз колуңар менен ак кепинден аруу жууп көмгөн энем Шайымкүлдү кандай көрсөм, силерди да ошондой көрө тургандыгыма ишенип коюңуздар. Толкун жөнүндө айткым да келбейт. Ал силердин өз кызыңар. Меники деп ээ болууга эч кимибиздин акыбыз жок. Силерден суранаарым да, өтүнөрүм да. Толкун кызыңарды кандай көрсөңөр, мени да, Рахатты да ошондой көрүп, ата ордуна ата, эне ордуна эне, таянарга тоо, коноорума туур болуп бергиле. Көңүлүңүздөрдү калтырып, жүрөгүңүздөрдү оорутпаймын го деген ниетим бар. Султанбек бир топко ойлуу жертиктеп отуруп, башын салмактуу көтөрдү. Балам-ай, бул дүйнөдө кемчиликсиз, зымга тарткандай телегей тегиз адам жаралбайт тура. Ошон үчүн адам экенбиз да. Энең экөөбүз калп айткан менен болобу? Бул сырды өлгөнчө жашырып келдик. Силер жөнүндө эчтеке айткан жокпуз. Кокус балекет болуп бакма экенин баканы ооз чыгып айтып коебу деп Толкунду ала качып ушул жакка көчүп келгенбиз. Секет кетейин сексегим-ай. Ата жашып, каргылданып барып токтоду. Асыранды кыз экенин билбей жүрүп бой жетти эле. Мейли, атасынын көр, ал жаман кучкачым бир аздан кийин
Атасы Султанбектин, энеси Зайракандын, ал аз болсо Чоко менен Шайымкүлдүн өлгөнүн чогуу угуп жатсын. Нурландын жүрөгү солктей түштү. Көңүлүндө айтса айтпаса төгүнбү деп ойлоду. Эрдин кесет иштеп тунжурай түшкөн Султанбек сөзүн кайра уланды. Бирок мен кызыма чындыкты айтпаганымдын да бир себеби болуп калды. Эгер эжеси менен агасынын бар экенин билген болсо, Толкун Сарсана, Сарыбайымда жүрүп куурабайт беле. Анда эки жүздүүлүктү да, арамзалыкты да, кытмырлыкты да, кекчилдикти да ушул өз үйүмдөн, өз колумдан үйрөнүп чыгат болчу. Бул бир деп алам. Экинчиси болсо өзүң жөнүндөгү олку солкулуктар. Нурлан ким болуп өстү? Ушул суроо ушул күнгө жүрөгүмдүн башында жүрдү. Адамдар ата бабадан бери жакшы жаман болуп, эки жагдайга бөлүнүп келе жатат балам. Кокустан ошол көп жамандын бир жаманы болуп көзүмө көрүнүшүңдү, кызыма чыгып ага болушуңду каалаган жокмун. Жамбакты жаман чыксаң, карындаш издебесиңди да билдим. Кокустан эл арытып, журт карыткан эстүү, баштуу, акылдуу жигит болуп чыкса, Толкунду эсинен чыгара койбогондур деп ой жооруп да жүрдүм. Эртедир кечтир келериңди билдим. Тигил Чоконун сүрөтүн энең менен атаң бекер жеринен сактап жүрдү дейсиңби балам? Сиз энем экөөңүздөр адамдын адамы алптын алпы иштей албай турган зор ишти иштедиңиздер. Мен сиздерге ыраазымын. Ак пейилиңиздерге, ак эмгегиңиздерге көлөкө түшүрүп, акарат келтирүүбү бирибиз эмес, баарыбыздын милдетибиз ата. Мен балдарыңыздын бирин эмес, баарын ошого чакырам, ошондой болууга үйрөтөм. Султанбек кубанганынан тамылжып отурду. Нурландан бир нерсе сурайын деп сурай албай тунжурай түшөт. Бир окумда батынып мынтты. Баарын айтып, бир нерсени айтпадың го балам. Нурлан жарк этти. Эмнени ата? Иштеген ишиңди. Жигит жылмая күлүп мынтты. Прокурормун ата. Султанбектин көзү бакырая түштү. Ал Нурланды мынчалык жооптуу кызматта иштейт деп ойлогон эмес болчу. Прокурормун да. Жакшы, кайсы жерде? Республикада ата. Жакшы экенсиң балам, ылайым жамандык көрбө, өмүрлүү бол, ата бабаңдын арбагы колдосун. Рахмат ата, айтканыңыз келсин. Аңгыча эшик алдына машина келип токтогондой болду. Үйдөгүлөр дүрбөп тышты көздөй жүгүрүштү. Канатбек Ырысбекти көтөрүп алдыга кирди. Анын артынан Нурландын келинчеги Сыдык Исмаиловдор кирип келе атышты. Колуна чемодан кармап токтоп калган аялына Нурлан минтти. Айнур, мен ата энемди таптым. Эмне токтоп калдың жалдырап, учурашпайсыңбы? Келиндин колундагы чемодан өзүнөн өзү түшүп кетти. Ал атакебай, энеке деп тигилерди көздөй далбас урду. Биздин да ата энебиз болот экен, Кудай. Айнур көргөн көзүнө ишенбегендей Султанбек менен Зайраканды алмак-салмак кучактап эки ийини солкулдай берди. Нурлан ата энеге Сыдык менен анын аялын тааныштырып, аттарын айтты. Айнур болсо кубанычтан өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлап жатты. Бул бечара келин да балдар үйүндө бир кезде Нурлан менен чогуу тарбияланган, ата энесиз жетим кыз экен. Исмаилов болсо Султанбек менен эзелтен берки эски тааныштардан бетер кучакташып көрүштү. Мындан артык да кубаныч болобу, Сыдык байке. Ата энемди таптым, инилүү, карындаштуу болдум. Бүгүнкү күн мен үчүн шаттык менен бакытка мелк калтолгон унутулгус күн болду. Нурлан келгендерге айтаарга сөз таппай турду. Сыдык байке, сүйүнчү ала келдиңиздерби? Бар, ала келдик нуке. Бүгүн эмне кааласаң
баардыгы орундалуучу күн. Келгендер дүүлдөй түштү. Нурландын келинчеги болсо отургандардын арасынан кимдир бирөөнү таппай жаткансып үй ичин тегерете карайт. Кызыбыз кайда? Токуш бул жерде жокпу? Деп жаткандай тургандарды суроолуу тиктейт. Айнур ата энеге арнаган белек бешкектерин алып чыгып, алардын алдына кое баштады. Бул кезде байкуш Зайракандын эси тарты белекте эмес, толкунда болуп турду. Сени биз багып алганбыз. Ушинтип айтамбы? Жок, ушул да сөзбү? Мындан башкачалатып, жумшартып айтууга болбос бекен. Сен биздин багып алган асыранды кызыбыз элең деймби? Кызына бул жагымсыз, ырайымы жок суук сөздү айтуу өлгөн адамды угузуудан да жаман болду. Зайракандын дени өлүп, шалдыра отурду. Меймандар көзүнө жагымсыз көрүндү. Айтылган сөздөр кулагынын сыртынан кетип жатты. Нурлан Зайраканга көйнөк, чапан эмес, каптап алтын алып келип үйүнө тирелтип жийип койсо да татыр эмес. Энеге кызынан башка дүнүйөнүн эмне кереги бар эле? Тышка кулак түрүп сак отурган эне төмөнкү айылдын иттери ызы чуу түшүп калганын угуп, эшикти көздөй жыла басып жөнөдү. Болду болбоду ушул келатышкан толкун менен Камчыбек деп ойлоду. Асман чайыттай ачык, кечки суук чык-чык этет. Зайракан чанага чегилген аттын каңыртын алыстан угуп, ортоңку көчөнү көздөй чуркап баратты. Үстүн ак бубак басып, таноолору дердеңдеген көк чолок үйдү көргөндө эки аягын тең таштап, желе жорто ылдап келаткан болчу. Зайракан чананы жандай түшүп, атты суулуктан алды. Аман эсен келдиңерби? Эмнеге мынча кечиктиңер, суукка калып? Ох, энем тура, мен дагы коркуп кеткенимчи. Барып келгенибиз эле ушул болду. Толкун сөзүн оозу бош айтып, бир аз токтой калып, кайра энесине жагалдана сүйлөдү. Энеке, мен чыны сурактан эрте чыккам. Эгер чындыкты айтсам, урушпайсызбы? Кубанычын жашыра албаган кыз чананын чекесине тура калып, адатынча эркелеп, энесинин мойнунан кучактады. Урушуп жүрүүчү элем. Ошентсе да сизге салам айтты. Саламат болсун. Ким? Абастын энеси шаарга барыптыр. Биз менен чогуу келди. Үйүнө жеткирип койдук. Ошон үчүн бир аз кечигип, кечки суукка калып калдык эне. Атама зынданга барыптыр деп айтпай эле коюңуз, Оорусунан абдан жакшы болуп кетиптирби? Байкушту рас кылыптырсыңар жеткирип. Силерге жолукканы жакшы болгон тура. Акылы жок. Андайды атаңа айтып жинди белем. Баласынан кат келип жатыптырбы? Кече эле кат келиптир. Билесизби энеке? Абасы жакында отпускага келет экен. Госпитальдан аз күндө чыгам дептир. Толкун энесинин капалуу экенин, эмне үчүндүр көңүлү жайында болбой турганын, үнү ыйга буулуп, денеси титиреп турганын эми гана байкады. Ой энеке, эмне болду сизге? Ооруп турасызбы? Капалуусуз го дейм я. Такыр жеңил чыккан турбайсызбы? Сизди мындай жүргөнүңүздү байкабаганымды кара, бабырагандай болуп. Алдымдан эмнеге тосуп чыктыңыз? Деги тынччылыкпы? Толкун, каралдым. Зайракан ыйлап жиберди. Чанадан ыргып түшүп, энесин кучактай калды. Сизге сүйүнчү балам. Эне эчкирип жиберди. Эненин оюна түшүнбөгөн кыз мостое түштү. Кызык, сүйүнчү деп коюп кайра ыйлаган эмнеңиз? Зайракандын ачык турган жакасын кымтылап, жоолугун оңдоп байлады. О Кудай-ай, үшүп да кетиптирсиз. Деги суук тийбесе экен. Олтуруңуз эми кетели. Калп эле сүйүнчү дейсиз, сүйүнө турган иш эмес го, түрүңүзгө караганда. Кыз чанага отурмакчы болду. Зайракан аны жеңден тартты.
Шашпай кое турчу балам. Энең жерге кирсин. Сууга өтүп, кош өпкөсүнөн кагынып өлүп кетер күнү кайда. Шордоп турганымды биле элексиң кулунум. Сен мени кечир. Өпкө-өпкөсүнө батпай шолоктоп ыйлап жиберди. Аял ый аралаш сүйлөп жатты. Атаң экөөбүз сенден жашырып келгенбиз. Сен биздин асыранды кызыбыз элең. Ай, энеке! Толкун үнүнүн бардыгынча кыйкырып барып, Зайраканды эки каруудан аткый кармап силкилдетти. Калп айтпа. Сен эмне деп дөөрүп жатасың? Чыныңбы же ойнуңбу? Жок, ишенбейм. Такыр ишенбейм. Калп айтып жатасың. Калп айтып тамаша кылчу сөзбү ушул? Чындыкты сүйүнчүлөгөн сөзүң ушул банда мага? Мени сүйүнөт дедиң беле? Ушинтип айтсам. Анан эмне дейин? Сүйүнчү дебегенде. Кенедейиңден куштай бөпөлөп, кош алаканыма салып жан кишиге билгизбей, жакыныма сыр айтпай, койнума катып, мойнума көтөрүп жүрүп баксам да, акыры өгөйлүгүм билинди. Кантсе деп турасың мени каралдым. Нурлан агаң атартып алыстан издеп келиптир бизди. Нурлан издеп келиптирби? Ооба, Нурлан. Эмне тааныйсың баны? Зайракан аңкая түштү. Жок, мен мурда таанычу эмесмин. Баягыда Зайндин агай тууралуу прокуратурага чакыртканда көргөмүн аны. Жүрөйме, отур чанага. Алар күтүп калышты бизди. Энекебай, сиз жөөлүп жаткан жоксузбу? Жок, тартпаңыз мени, барбаймын үйгө. Толкун арты менен кетенчиктеп, баратып, тоңузду жаздын басып алып, чалкасынан кетти. Жыгылган жеринде эки алаканы менен карды таканчыктап турган калыбында Зайракандан көз албай жарым эстиктеди. Кантет, тур өдө. Сенин күйүтүңдөн менин күйүтүм жеңилдеп турасыңбы, жылдызым? Жок, мен үйгө барбайм. Кечирип коюңуз, энеке. Силер эмне? Бирөө келип бир тууганым десе эле ишенип калдыңарбы? Же сиз кызыңызды онай көтөрүп, омурткаңыз сыздап тууганыңыз жалган беле? Толкун сөздү акыл токтотпой, оюна келгенин сүйлөп жатты. Ал азыр абастан биратоло күдөрү үзүлүп турду. Султанбектин асыранды, бакма кызы болгондугу үчүн өзүнөн айнып, кайрылбай кетүүчүдөй ойлоду. Олда жасаган-ай, эл журтка эмне деп айтабыз? Кантип мен өзүмдү Султанбектин өгөй кызымын деп көчөдө уялбай басам? Тең туштарыма эмне дейм? Кыз жоошуй түштү. Кайра чыңырды. Ой, андай болууга эч качан мүмкүн эмес. Өз ата, өз энемди кантип танам? Кантип силерди өгөй деп башкага сатам? Кетиргиле Нурланды. Көзүмө көрсөтпөгүлө. Булардын жанына антаңдай басып Султанбек жетип келди. Кыз атасын көрүп ордунан учуп турду. Атаке, секет кетейин королум, атакең айланып кетсин сенден. Мууну титиреп, үнү дирилдеген ата кызынын чекесинен сүйүп, башын бооруна кысып, жоолугунун сыртынан төбөсүн жыттады. Жүрү үйгө, меймандар келди, алар менен учураш балам. Айланайын атаке, сиз айтыңызчы жашырбай, чын эле мен силердин бакма балаңар белем. Султанбектин добушу буулуп мукактана түштү. Ким айтат ошону? Баятадан тынчалып отура албай, жүрөгү алеп желеп болуп, бир тышка чыгып, бир үйгө кирип, кайта тамик тартып, Нурлан ойлуу. Көчөдө болуп жаткан жаңжалдын чет бучкагын үйдөгүлөргө көңүлсүз айтып кирди. Кыз чатак чыгарып жатат окшойт. Тамекисинин калдыгын плитанын оозун ачып, күйүп жаткан оттун жалынын көздөй ыргытты. Бирөөнү сүйүнтүп, бирөөнү күйүнткөн дүйнөй-ай. Нурландын сөзүн угуп,
бардығының ындыны өчө түштү. Баякы кубанычтуу сөздөр токтоп, күлкү ойногон жүздөр бир паста мостойду. Бир окумда кызын атыне үйгө күч менен алып киришти. Нурлан өзүн кармай албай кетти. Ошол замат жигит Толкунду көздөй умтулду. Үйдөгүлөр дүрдүгө түштү. Толкун, көлөкөм. Ал алтын тиштерин жаркырата күлүп, ак маңдайы жарылып, кубанычка жүрөгү мелт калп болуп турса да, ачык туруп жааган жайкы күндөй көз жашы сала болуп өзүнөн өзү куюлуп жатты. Нурлан карындашы менен ыйлабай туруп көрүшөйүн деп өзүн катуу бекитип турган. Бирок, жылдызым, уялашым, акыры сен экөөбүз бир тууган болуп чыктык го. Же сен дагы эле мага ишенбей турасыңбы? Бүгүн менин жүрөгүм кубанычтан кабына батпай, көөдөнүмө сыйбай жарылган турат Толкунтай. Мен бул бактылуу үйдөн ата-энемди, бир туугандарымды сени таптым. Мындан чоң кубанычтын, мындан чоң бакыттын кереги эмне мага? Кана эми ата-эненин алдында көрүшүп койсок кантет? Толкун эс болуп турду. Ата-энемди таптым деген сөз ага кандайдыр табышмактай сезилди. Алаңдаган бакыракай көздөрү менен бирге Нурланды, бирде жарданып өзүн жалоору итиктеп турган бейтааныш кишилерди, бирде ата-энесин, бирде болкулдап өздөрүнөн өздөрү ыйлап турган бир туугандарын жалжылдап айланта карады. Ал кайтадан энеси менен атасын көздөй ыктады. А жигит болсо көз жашын төгүп, кызга уламдан улам жакындап, канатын жайып келатты. Душманынан коркуп, ага куру айбат көрсөтүп жаткан күрүптүн балапанындай үрпөйгөн кызынын кебетесин байкаган Султанбек ага буйра сүйүлөп барк этти. Тартынба секет кетейин, учурашабаң менен. Бул сенин бир тууганың. Я, чын эле ошондойбу? Толкун калтырап барып, Нурландын кучагына өзүн таштады. Китептин аягы.